бул кант диабети башка чыныгы кант диабетинен айырмаланып, бул панкреатиттин кесепетинен диабетте бир гана эле инсулин эмес, глюкагон дагы чыкпай калат дагы, аз чыгып калат. Глюкагон бул биздин гормон. Мисалы бизде ачка болгондо биздин глюкозабыз каныбызда азаяп баштайт дагы, биз жанагы ачкачылыкты сезип баштайбыз, калтырап титиреп баштайбыз. Анан бул маалда өзүнөн өзү ошо тиги уйку безинен глюкагон чыгат дагы, жана биздин боорубуздагы гликогенди талкалап, мисалы биздин булчуңдарыбыздагы гликогенди талкалап, андан глюкоза кылып, ушул глюкозаны өйдө көтөрүп турат да, ачка болгонубузга карабайчы. Бул оорулууларда инсулин дагы аз, глюкагон дагы аз болгондуктан булар кант көпкө чейин циркуляция боло берет. Бирок адам ачка болгондо ал бачым эле тиги жанагындай комага түшүп кетиши мүмкүн дагы. Гипогликемиялык кома деп коет да, мындай кант жетишпеген комага да түшүп кетиши мүмкүн.